Ассалаумалейкум, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, жалпы кыргызстандыктар. Бүгүн 2019 жылдын 7-апрели биз Азамат унаа базарындагы рассрочкага коюлуп жаткан унаалар тууралуу силерге толук маалыматты бермекчибиз. Биз менен 10 мүнөт бою бирге болуп туруңуздар. Бул жерде турган рассрочкага коюлуп жаткан унааларды силерге көргүзөбүз. Мына жерде биринчи эле бул жерде Mercedes-Benz'тин Long үлгүсүндөгү унаа рассрочкага коюлуптур. Азыр ички салондорун дагы силерге көрсөтүп коебуз. İçki salonlarını görüp koyuңуздар. Рассрочкага алам деп, бирок ички салондагы көрбөй калсаңыздар, өтө арманда болуп калсаңыздар мүмкүн. Ассалаумалейкум. Силерге? Канчадан соң экен? Эмне жок болуп кетти? Ошо жумуштар менен бир жака кеттим эле экен. 6000. 6000. Бул 5,5 миң. 5,5. 2002. Жылы 2002. Объем? 3,2. 3,2 объем. Аны сурадым экен. Ошол сиздин унааңызды рассрочкага ала турган болсо, кандай документтер керектир? Экине паспорт керек. Экине паспорт керек. Бир покупатель, бир париж. Ошондон наличкага рассрочка канча бересиз? Ал 5,5 рассрочка бергенден зависит. Допустим, $2000 $900 кошулат да бир жыл. $900 кошулат экен, $2000 $900 бир жыл. Бул жактардагы кайтканда кийинки унааларда көргөзүп коесузбу? Баарын эле рассрочка койгондордун баарын көргөзүп коесузбу? Гороскоп прописка болсо өздөрүн оформить берем машинаны. 12 миң сом расход болушат. 4,5 миң сом оформление, 8 миң сом арестке койгон болот. Бирок машина өздөрүн оформление. Өздөрүнүн оформление да? Бир покупатель, бир поручитель. Документацияны ошол машинанын баалары аркы эксперты 6 миң, бул 6 миң. Кийинки эксперт. Алга соода алсаңыз дагы. Ол 2.5 объем да булар? 2004, 2.5. 2004-жылы чыгарылган 2.5 Subaru Outback. Ошол унаандагы ички салондорун көргөзүп коеюнчу. Отуруштары, панелдери чынында таза Subaru Outback жол танымас унаалардан калышпайт. Ички салондору, отуруштары, чехолдорун көрүңүздөр. Биз анын ары силерге бул жакта турган BMW X5 унаасын дагы силерге көргөзүп коебуз. 2003-жылы чыгарылган 3 объем экен. Рассрочка 1 жылга берилет. Телефон номери 0505 55 12 13. Баасы $6000. Ассалаумалейкум экен. Кандай салам экен? Наличкага рассрочка канча берилет? Билбейм айке, биз кажа бизде алчубуз сүйлөшөт. Алчу. Ким экен бул жактын ээси? Так, ээси кетип калыптыр, анда биз мындай жакта көргөзө берели. Кийинки бул жерде Subaru Legacy'нин дагы жаңы үлгүсүндөгү 2.5 объем экен, 2008-жылы чыгарылган. Рассрочкага берилет. Ушул унааларды рассрочка алам десеңиздер, бул жерде бир эмес 2 номер турат. 0707 33 38 90 деген номерге байланышка чыгыңыздар. Анын жанында дагы бир номер 0720 65 79. Эгерде менин сизге сүйлөгөндөрүм жакшы угулбай калган болсо, силерге жакын кылып көргөзөбүз. Бензин. Ассалаумалейкум, кандайсыз? Жакшырабы? Наличка канча болот бул машина? Наличка 10 болот. $10,000. Рассрочка 1 жылга? Ооба, 1 жылга. 1 жылга канча? 11,5 болот. 10,5? 11,5. 11,5. 11,5. Рассрочка 11,5. Так, пробег канча болот ушунда? Пробегде сурагандар көп болду. Пробег 120. 120 миң пробег жүрүптүр. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу рассрочка алам деген мекендештер. Бул жактарда 2011 жылы 2011 2.5 объем. 2011 2.5 объем. Ал эми бул жагында Lexus RX 350 же 330 бу? 330 же 350 бу? 330. Так, 330. Эге наличкага рассрочка канча болот бул машина? Наличка 9 миң. Рассрочка канча болот? Рассрочка топтон суммага беришет. Шуну дагы бир Төбүш керек, жарымы рассрочка. сизден суранычта, ошо экранга карап жакшы айтып койсоңуз, мисалы сиздин машинаңызды алыш үчүн кандай документтер сунушталат алуу үчүн? Сурагандар көп болду да, ошо кандай жолдор менен алса болот, анан боло турган реальный биз клиентпиз, ушуну боло турган машина болсо көрүп коюңузчу дегендер көп болду да, базарданчы. Комментарийде, то есть биздин каналдын комментарийде сурагандар көп болду.
баардыгын түшүндүрө кетейин. Например, мына $9,000 сурап атабыз. Ушунун жарымын баасын төлөш керек. $4,500 төлөш керек. И остаток суммага годовой 20% кошулат. И 2% суд аренда деген бар, ошол кошулат. Болду, ошондо могу машина где-то годовой менен 11,5 мың 2 чөп да. 11,5 мың 2. Примерно ошондой чөп да. Рассрочка. Эгерде Нак ала турган болсо 9га беребиз. 9га бересиздер. 9га наличка. Машинанын жасалып аткан жерлери жокпу? Документтери баары жакшы. Жазала турган жери по кузову бар, көрүп тургандай. Кузовтарына бир аз мерки жумуштар бар экен да. Ходовойда кичине бар. Ходовойлорунда бар. Болуп калган жакшы. Түшүнүктүү, урматтуу көрүүчүлөр. Lexus RX үлгүсүндөгү унааны алам деген мекендештер болсо көрүңүздөр. Бул жакта унаалар рассрочкага коюлбайт да булар. Рассрочка эмес булар. Так, рассрочкага коюлбайт окшойт. Биз кийинки унааларды көргөзүүнү улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жагында BMW. Бул жерде жакшы бир BMW турат, ушуну сыры көргөзүп коелу. Ассаламу алейкум. Сатылып турган экен? Канча экен бул? Канча экен? Я. Сколько хочешь? Я кто? Цена сколько просто? 5500. Объем сколько? 2,5, да? Эки объем деген. Чынында состояниеси деле жакшы экен бирок. Ушуну көрүңүздөр. Биз мындан ары ушул эле унаанын жанына турган BMW-ни көргөзүп кетели. Бул BMW дагы канчага берет? Так, $4,700 2.5 объем 2001 жылы чыгарылган экен. 0559 48 48 90 деген номерге чалып көрүңүздөр. Жана ошондой эле бул унаа башка унааларга дагы алмашат экен. Жакшылап эске алыңыздар. Баасы $4,700. Состояниясы деле жакшы экен. Ал эми бунун жанында Мерс 124 кузов 92 жылы чыгарылган 2.3 объемда, коробкасы жакшы дейт. Баасы $2,700. 0559 48 48 90 деген номерде турат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ал эми ушунун эле жанына Mercedes Avantgard'ды көргөзөлү сиздерге. 210 кузов, 270 пробег, 97 жылы, 4.2 объем. Японец экен, черный кожа, подогрев сиденья, $4,200. 0552 10 31 57. Майка, ассаламу алейкум. Здравствуйте. Цена сколько окончательная? 3900. 3900. Окончательная, да? Ниже не будет. Чуть можно, да? Чуть можно, да? Чуть-чуть. Негизи бирок 4900га берем дейт. Эгерде сиздер реальный клиент болсоңуздар, андан дагы түшүп бериши мүмкүн. Балким ээси менен сүйлөшүп коюңуздар. Номерин дагы жарыялап койдук. Бул жерде дагы бир BMW турат. Ушул BMW-ни дагы сиздерге көргөзүп коелучу. Состояниясы деле жакшы экен. BMW 528 2000 жылы чыгарылган 2.8 объем экен. Черный кожа. Салону черный кожа экен. Баасы $5300. 0555 11 01 32. Бул жанында Audi S4 92 жылы чыгарылган 2.8 объем 140 000 сом. 140 000 сом экен. Bunun жанында болсо Мерс турат. Мерсти көргөзөлү. 124 кузов 92 жылы чыгарылган. Механика, расход 10 деп жазылып турат. 2-3 объем экен. Баасы канча экен баасы? 2,5 мың деп атасыз, түшүп бересиз. Мотор коробка жасалып турган жерлер барбы? Ходовка, модовка деген. Ходовкалар жазыш керек. Бираз жазыш керек, а? Документтери жакшы. Телефон номериңиз жазылбай калып турду. Номериңиз Бар 30 39 200. Бул жагында бар экен, 0730 30 30 39 деген номерге байланышка чыгып, ушул байке менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Реальный клиент болсоңуздар, бул байке түшүп бериши дагы мүмкүн. Мейли байке, базарыңыз берсин. Бул жагында дагы бир Мерс 430 экен, 97 жылы, автомат, $4500. 0777 67 93 16. Сиздерге жалаң гана Мерстерди көргөзө бербей, бул жерде аралаштырып көргөзөлү. Golf 4 99 жылы, 1.4 объем, $2700. 0502 37 77 77 деген номерде чалып сурап көрүңүздөр. Бунун жанында Audi A6 2001 24
Басы 3300 доллар екен. 0706 67 11 04. Бәке, сілердігі? Так, бұл жақта Passat Universal 90 жылы шығарылған 1.8 объем. Басы келісімді екен. Сіздерге келісімді ұналарды көргізбаймыз. Бұл жерде Golf'тің жаңасы келген тұрмайды. Golf 5 екен, 2003, 2 объем турбо дизель. Расход 7.5 екен. Так, басы 5300 доллар. Телефон номері 0551 57 77 99. Қызыл түсті состояниясы жақсы, жаңа Golf 5 келіп тұр. Сол рулды. Әрине бұның жанына алса Volkswagen B5 99 жылы 1.8 объем турбо 3500 доллар. 0556 700 666 деген номерге чалып бағасын біліп көріңіздер. Бұл жерде дағы бір Россиядан келген Volkswagen Vento ұнасы бар екен. 96 жылы 1.8 объем 0555 13 71 39. Ассалаумағалейкум. Басы қанша екен бұны тұрған басы? Негізі қаншада отырсыз? Қаншаға бересіз? 100 000 бар. 100 000-ге бересіз. Жасалып тұрған жерлер бар екен? Бар, көзіқтар. Қалған жақтары мотор коробкасы. Идеал, ходовка, модовка, коробка, мотор. 1.8 бары, зыңқ, салон. Бұл Байке Россиядан келді уже, ма? Документ қандай болады сонда? Документ маға оформлен, как положено, транзит. Мысалы, сізден бір клиент алып болсаңыз, жол өткөріп берсеңіз керек болады? Жоқ, Оформлен оформлен текілесі. Түсінікті. Пробег қанша сонда Байке? 258 пробег екен, 258 километр жүріп тұр. Телефон номеріне дағы бір жолы жарылап қойлы. 0555 13 71 39. Так, бұл жағында болса Audi A6 95 жылы 2.6 объем екен. 2500 доллар сұрап жатады екен. 0556 77 71 40 деген номерде тұрады. Біз сіздерге бұл жағында тұрған жол танымасы ұнасын көргізбайлы. Nissan Terrano 99 жылы 4 механика 2.7 объем, басы 5000 доллар екен. Турбо дизель 0707 37 55 55. Ішкі салондарындағы көріп қойыңыздар. Бұл жақта мал жанықтарды жана чөп жүктерді салғанға орындықтар бар екен. Байке, сіз кімесіз бе? Сіздерді бе? Қайсы машина? Тияқта. Өте өзі сол жақадағы. Так, бұл жерде Toyota Avensis 2001 1.8 объем 3700 доллар сұрап жатады екен. Universal 0773 03 08 03. Так, бұл жерде Honda CR-V 223 98 жылы 2 объем 4200 доллар 0773 03 08 03. Үстінде багажник тағы бар екен. Жашыл түсті Honda CR-V ұнасы. Базарда негізі ұналар көп, сіздерге сұрауыңыздар бойынша аралаштырып тартамыз. BMW 92 жылы шығарылған механика, 1.6 объем, 130 000 сом. 130 000 сом сұрап жатады екен, арзан. Телефон номерін жарылап қоямыз, 0555 65 06 55. Так, бұл жағында болса Golf 3 93 жылы шығарылған 1.8 объем, 185 000 сом. 0709 85 88 55 15 деген номерге чалып сұрап көріңіздер. Бұл жағында Mazda 626 88 жылы шығарылған срочно сатылады екен. Объем 2 65 000 сом. Так, бұл жағында болса, жақсы күннен екен бұл жерде дағы. Состояниясы зыңқ 92 жылы 2.5 объем 3500 доллар 0703 95 90 05. Бұның бола тұрған басы қанша екен мұның? Көрініштері жақсы шыған мұның, гаражда сақталғанға дейм, а? 3300 доллар бола тұрған басы. Машинаңыз гаражда тұрған ма дейм, а? Тазаға машинаңыз? 95 болып жасалғанда, полный комплектация, борт компьютер, бүт оригинал нәрселер тұрады. Ходовка жасалып отырған жерлер жоқ. Ходовкасы Только жоқ. басын келіш керек, айдаш керек, документ тағы жақсы. Документті сразу оформить етіп бересіз. Енді бәке, назарыңыздарды берсін. Біз номеріңіздерді жарылап қойылдағы, арты жақтарынан көріңіз қойылшы. Машинаны өзі негізі ұшында қалмаш керек. Состояниясы дағы жақсы екен. Номері 0703 95 90 05. Так, бұл жерде дағы бір жақсы мерс бар екен. Шыл мерсті көріңіз қойылы. Жылы 93 2.2 объем 3600 доллар сұрап жатады екен. 0705 86 53 70.
Бұл жерде дагы бир жакшы BMW турат. Шуну көргөзөлү. BMW 39 кузов 2000 жылы чыгарылган 2.8 объем $3600. Эсini уктап калыптыр. Эсini мышат кылбай эле коелу. Кийинки унааларды көргөзөбүз. Так, силерге бюджетный арзаныраак унааларды көргөзөлү. Кимдики экен? Эси жок экен. Так, эси жок экен. Бул жерде катар эшкалар турат да, ушуларды көргөзүп кетейинчи силерге. Так, бул жерде 94-жылы чыгарылган 2.2 объем, без пробег дейт. Кыргызстанда айдалмаптыр. 0731 0023. Баасы $6500. Кимдики экен? Бага, сиздики бага? Баасы канча мунун? 6.5. Bunun жанында дагы эле бул унадагы без пробег Кыргызстанда айдалмаптыр. Mercedes 3.2 объем 94-жылы чыгарылган. Коробкасы өзүңүздөр жакшы билесиздер. Номери боюнча сурасаңыздар, бул жерде дагы бул мерс дагы бир хозяиндан окшойт. 3 мерс чогуу турат. 94 объем 0550 62 16 15 деген номерге чалып сурап көрүңүздөр. Ага, бул без пробег дейт го, кайсы жакта турушулар? Гаражда сакталганын же жаңы алып келдиңиздер буларды? Мен билбейм мына хозяйка. Жакшы. Ваши, да? Да, Откуда он такой машина у вас без пробег? Германия. Из Германии, да? В гараже говорит. Сколько было уже примерно? 7-8 лет. 7-8 лет уже, да? А Но гараж на них стояли, да? никто не ездил. На них еще масла германские. Еще все менять надо. А Толстые если масла. реальный клиент, сколько окончательно отдадут? Ой, это 5800. 580. А вот это Ну, может быть 5700. 500. А может открыть, да, Ну, салон? конечно, открывайте, смотрите, все смотрите. Так, айдалбаган мерс издеп жүргөн мекендештер болсо көрүңүздөр. Ички салондар дагы чынында таза. Германиядан келиптир, таза. Лучше Үстүндө такая же, нет механики. У меня Так. черная механика ушла 2.2. чынында таза мерстер экен. Бир аз түшүп бериши мүмкүн. Негизи 5800 берем деди. Эки 5 объем 0705 88 88 00 деген номерде кыска маалыматты коюп коюптур. Ушул BMW-га кызыккан мекендештер болсо баасын билип көрүңүздөр. Бул жакта Passat унасы 91-жылы чыгарылган 1.8 объем 130 000 сом. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар, биз силерге кайрадан эле көргөзүүнү улантабыз. Видеону лайк басканды сөзсүз түрдө унутпаңыздар. Сиздерден бир гана өтүнүч, видеого лайк басыңыздар, биз силерге бардык унааларды көргөзө беребиз. Көрүшкөнчө.